Саламатсыздар, урматтуу биздин каржылар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз кичинекей кезде UFC пайда боло элек кез болчу, ал кезде балдар менен отуруп Жан-Клод Ван Дам менен Шварценеггер урушуп кетсе ким утат, же болбосо Стивен Сигал менен Долф Лундгрен урушуп кетсе ким утат деп дайыма балдар менен ич ара мындай спорт этип келе берчүбүз да. Анан ошондой сымал эле бизде дагы азыркы учурда курулуш жаатында кирпич үйгө жетпейт, топурак үй эң жакшы, же болбосо пискоблок эң арзан болот, эң сонун болот деген мындайча айтканда спорлор азыркы күндө дагы кызуу талашып, биздин комменттардын астына элдер жазып, суроолорун берип, кээ бирлер болсо өзүнүн ой пикирин калтырып кетишет да. Ошол себептен биз азыр бул чакан салынып турган үй жөнүндө силерге маалымат берип кетели дедик. Бул жерде болсо кардарыбыз илгери ошол технологияга ылайык салдырган экен. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул жер болсо бардык кыргыздар билип, жакшы көрүп, мындайча айтканда экологиялык жактан таза деп салдырып келген кадимки эле топурак үй экен. Бул жерде кадимки эле саман колдонулган, утеплитель катары заливка деп коебуз, кургак кара заливка деп коебуз. Ошондой колдонулган. Дубал болсо топурак менен көтөрүлгөн экен, саман менен. Жана мынакей баарыңыздарга белгилүү болгон бул кирпич, кирпич менен болсо фронтондор жабылган экен. Жана ошондой эле бул жерге өстүрмө катары пискоблок менен өстүрүлгөн экен. Эми бирок ар бир технологиянын өзүнүн орду бар, өзүнүн мындайча айтканда тарыхы бар. Жана ошол тарыхы жөнүндө биз сиздерге чаканыраак маалымат берип кетели деп өз ич ара чечтик да. Мисалы, ушул эле топурак үйлөр биздин эми Ош жакта албаганда, Ош жак дайыма эле отурукташып, ал жерде топурак үйлөр салынып келген. Ал эми северный регионду алсак, бул ушул Чүй жана Көл, Нарын деген жактарды алсак, бизге негизинен топурак үйлөр бул 20-жылдын башында Советтер Союзунун отурукташуу программасын алкаганда келе баштаган да. Ага чейин болсо баарыңыздар билгендей бизде көп учурда көчмөн болуп бооз үйдө жашаган элек да. Анан эми бул кирпичтер жөнүндө айтып келсек, кирпичтер болсо бул 20-жылдын экинчи бөлүгү менен Кыргызстанга отурлай ошол Советтер Союзу учурунда эле келе баштагандагы, ошондон бери Кыргызстанда кирпич менен да көп үйлөрдү салынып келишет да. Андан тышкары пискоблок боюнча баарыңыздар билгендей бул эгемендүүлүктү алгандан кийин эле Кыргызстанда кийинчерээк эле пайда болгон мындайча айтканда материал болуп эсептелет да. Ага чейин Кыргызстанда пискоблоктор көп колдонулган эмес да. Ар бир замандын өзүнүн талабы болот экен. Ошол себептен бизге кардарыбыз замандын талабына жооп бергидей кылып, сип панелден моундай болгон 2 этаж үй салдырып жатат. Жана ошондой эле 2 этаж үй салдырбаштан тышкары үйдүн жанына эле балдарын алаяктап, атайын кышкысын, жайкысын балдар үйдө эле спорт менен алектенгендей спорт зал салдырып жатат. Эми биздин кардарыбыз эмне себептен сип панелди тандап атканы жөнүндө сизде бир суроо жаралса, бул деген азыркы учурдагы эң бир популярдуу курулуш материалдардын бири болуп эсептелет. Себебинен да Кыргызстан бул тоолуу регион болобуз. Тоолуу регион болгон себептен бизде жылына 13 000 жер титирөө болуп турат. Мисал катары сиз өзүңүз эле атайын биздин институт сейсмологиянын ичине кирип маалыматтарын, сайтына кирип маалыматын карасаңыз болот. Ошол себептен Кыргызстанда жер титирөөгө бекем болуш керек үйүңүз. Сип панели болсо ал талапка жооп берет. Жана ошондой эле Кыргызстан тоолуу регион болгон себептен кышкысын бизде абдан суук, жылына 10 тоннадан көп дагы жаккан учурлар болот, көмүр. А бул эми сип панелде болсо, сиз отопление жок эле, электр жылыткыч менен эле биздин нарынга да салып берген кардарларыбыз айына 3000 сом менен кыштан жыпчылуу чыгып жатышат. Жана ошондой эле куруу мөөнөтү азыркы учурда баарыңыздар билгендей эң маанилүү нерсе бул акча эмес, эң маанилүү нерсе бул ар бирибиздин убактыбыз болуп калган да. Бул сип панелдин дагы бир өзгөчөлүгү, сиз 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл үй курулушка убактыңызды коротпойсуз. 3 айдын ичинде үйүңүздү биз тапшырып, салып берип кетебиз. Ошол себептен биздин кээ бир кардарыбыздарда болбой, газ машина от алдырсаң эле жарылып кетет дегендей сыяктуу болуп, сип панелге үйгө кирсең өзү эле өрттөнүп кетет деп корко бербестен, замандын талабына жараша тандоо таштаганды чакырып кетебиз.